Бүзейнеп булагы Орозбеков кыштагынын Бостон айылынын түштүк тарабындагы Суу башы деген жерде жайгашкан. Айтымдарына караганда Бүзейнеп Азиретали пайгамбарыбыздын карындашы болгон. Турмушка чыкпай жашоо кечирип, жол келгенде кайып болуп кеткен. Жергиликтүү калктын айтуусу боюнча, бала көрбөгөндөр, сапар тартуучу адамдар, деги эле жакшылык ыйман тилегендер үчүн сыйынуучу жай. Бүзейнеп жөнүндө төмөнкүлөрдү эскеришет. Мен Албахап Амир боламын. Орозбеков айыл өкмөтүнүн Зар участкасынын тургуну боламын. Бул мазардын өмүр баянын мен билишимче айтып берем. 1975-75 жылдары өзүбүздүн мына шу Зар участкасы эл пул топтоп туруп ушундай цементтен коргонго алганбыз. Алдың эч кандай тосуу жок. Кароосуз калган мазарлардын бири болгон. Бул мазардын өмүр баяныга келгенде Балтабаев Рүстөмдүн айтышы боюнча Азиреталинин бир тууган карындашы дейт. Кээ бирлери кайсыл пайгамбар экенин мен билбейм, ошонун кызы дешет. Азиреталинин карындашы дегендиге менин ишеничим аз-маз бар, себеби Азиретали өзү аскер башы болгондо кийин урушта качып келип, ошол Балтабаев моло Рүстөмдүн айтышы боюнча ушул жайханага келгенде булар 3 эжели сиңди болгон. 3 эжели сиңдинин колго түшөр маалда ушул мазардан гайып болгон деп ошол чоң атабыз айтып кеткен. Бул мазарды өзү аксакалдардын айтышы боюнча эки тоодун ортосу, суудун башы, ташка жакын жердеги жайханада ошол жерде Бүзейнеп эне деген коюлган мазары бар деп эскилердин айтышы боюнча. Энди азыркы маалда кандай дейт, кандай жок. Тарыхчылар дагы бир рет текшерип, изилдеп көрсөлөр кандай болот. Ошондон берки өзүбүз мына ошол айылдагы тургундар карайбыз. Колдон келишиче жоктоп турабыз. Мындай энелерди колдон келишиче баардыгы эле айтышат. Бейиш эненин таманын астыда дейт. Эң биринчиден ошол арбай ыраазы, тирик ыраазы. Арбайларды качан гана ыраазы кыласың, ошондон кийин тириктер ыраазы болот деген ата бабабыздан калган бир сөздөр бар. Баткен областы менин эстишим боюнча биргине ушул жер, аялдардын мазары. Мындан башка мазар жок. Жигит Пирим, Азиретали, дагы көп мазарлар бар. Дөт Пирим, ошого окшогон мазарларды өздөрү кароого алыш керек мындай жерлерди. Азыркы быйылгы жыл президентибиз тарабынан тарых жана маданият жылы деп жарыялангандан кийин карашыбыз керек.